Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен дүйнө тарых сабагынан көчмөндөрдүн чарбасы жана турмуш тиричилиги аттуу темада сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин сабактын максаты көчмөндөрдүн чарбасы жана турмуш тиричилигин окуп үйрөнүү менен бирге анын өзгөчөлүктөрүн биле алабыз. Борбордук Азиянын байыркы цивилизацияларындагы окуялардын, көрүнүштөрдүн жана процесстердин тарыхый шартталгандыгын түшүнө алабыз. Борбордук Азиянын аймагында жайгашкан көчмөн жана отурукташкан цивилизациялардын өз ара мамилелериндеги баалуулуктарды биле алабыз. Көчмөндөрдүн чарбасын терең окуп үйрөнүү үчүн биз адегенде алардын турмуш тиричилигин, чарбасын жана адеби жөнүндө кеңири маалыматтарга ээ болобуз абзел. Көчмөндөрдүн өмүрү ат үстүндө өткөн. Ат үстүнө тамактанып, ат үстүндө уктоо түрктөр үчүн көнүмүш адат болгон. Көчмөн түрктөр бош убактысында күрөш, эңиш жана башка оюндарын уюштуруп, көңүлдүү эс алышкан. Тынчтык мезгилде аң улоого чоң көңүл бурулган. Аңчылыкта алгыр куштарды кеңири пайдаланышкан. Күзүндө мал семиргенде согум союшкан. Этти териг ороп, же союлган малды карынына батырган. Аны өзөн сууларга салып, кышы менен муз астында сакташып, жазында жешкен. Византиялыктардын сүрөттөөсү боюнча түрктөр алтын жана күмүш идиштердин, алтын менен капталган столдорду, кроваттарды колдонушат. Көчмөндөр негизинен мал чарбачылык менен кесип кылган. Өзгөчө жылкыны аздектеп багып, согуш иштерине пайдаланышкан. Тарыхый маалыматтар боюнча көчмөн түрктөрдүн ар бири жортуулга 2-3 ат менен чыгып, алмаштырып минип турган. 300 000 жоокерден турган армияда 1 миллионго жакын ат болгон. Мындай көп сандагы аттар менен жабдылган армия душманын бир заматта талкалаган. Ошондой эле дыйканчылык жана кол өнөрчүлүк да өнүккөн. Териден, жүндөн турмуш тиричилик буюмдарын, кийим-кече, ат жабдыктарын жасашкан. Көчмөндөрдүн отту сыйла, сууну булгаба, жаратылыштан керектүү гана өлчөмдө ал, өзүңдүн башкаруучуларыңды ук, аларга жаман сөз айтпа деген эрежелер болгон. Биринчи кезекте каганды сыйлоо, ага ак кызмат өтөө ар бир түрк үчүн ыйык милдет болгон. Душманга колго түшүү, сөзүнө антына турбаа уят деп эсептелген. Душманын мерт кылып, талап тоноо иштерин жасаса, күнөө катары эсептелген эмес. Ал эми мындай иштерди өз элинин ичинде жасоо чоң күнөө катары эсептелип, катуу жазаланган. Көчмөндөр коомунда аялдардын да орду жогору болгон. Эркек бала үйгө киргенде атасынан мурда энеси менен учурашууга милдеттүү болгон. Алар ар дайым аялдарына сүйүү, ызаттоо менен мамиле жасаган. Эми жогоруда өтүлгөн теманы бышыктоо иретинде төмөндөгү мен берген суроолорго өз алдыңарча теманы жакшылап окуп, конспектлөө иретинде бышыктоо жүргүзөбүз. Үй тапшырмасына балдар 21 параграфты жакшылап окуп, андагы жаңы сөздөр менен таанышып, сүрөттөр менен таанышып, окуп, конспектлөө. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат балдар. Дагы кайтарым байланышта жолугушканча.